Ой, қымбат. Ақша берсең қарайды, ақша бербесең қарабайды. Врачтар бизнес қылып алыңар деген комментарий жазғандарға жооп беріп коеюн. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мурунку видеодо жүрөккө коюла турган стенд боюнча дагы айтып чыктым эле. Көпчүлүк рахмат айтып, ыраазычылыгын билдиргендер жазыптыр комментарийлерин. Ал үчүн чоң рахмат. Бирок ошол эле учурда нааразы болгон адамдар дагы көп экен. Ошолорго жооп берип коюу иретинде дагы видео тартып жатам. Стенд боюнча. Стенд негизи врачтар алып келип сатпайт стендтичи. Стендти ошо бир 5-6 фирма бар Кыргызстан боюнча. Негизинен алганда аларга деле рахмат айтышыбыз керек. Алар деген чет өлкөдөн алып келип, ошончо акчасын коротуп, анан бизге бул жака регистрация кылдырып департаментке, анан растаможка кылып, ошол больницаларга алып барып коюп, түшүндүрүп, врачтарга бул стенд буга жакшы, бул стенд мындайга жакшы деп түшүндүрүп, анан ошол стендтердин фирмалары алып келип больницага коюп, больницага сатат да, мындайча айтканда. Аны ошол больница анан 200-300 миң долларлык стендтерди тизип, размерлери менен тизип коет дагы. Анан келген пациенттерге размерине жараша ошол стендтерди врачтар операциясын жасап коюп берип турат. Бирок ал учурда врачтар ал ошол стендтин акчасын албайт. Мындайча айтканда 300 миң, 500 миң, 200 миң кетип калып атпайбы ар кимдин операциясына жарашачы. Ошол акчанын баарын врачтар алып алса, анда врачтар жыгап кетпейби? Мындайча айтканда бул актануу иретинде эмес. Мындайча айтканда комментарийлер менен тепкилеп кеткен адамдар дагы бар экен, мындай диванда отуруп алып элечи, билип билбей эле. Анан кымбат экен дейт. Анда мындайча айтканда диванда отуруп алып, комментарий жазып, отурбай изилденип, ошол барып арзан стендтерди алып келип, растаможка кылып, алып келип берсең, ошол биз дагы пациенттерге коюп бергенде операциясы арзан болмок да. Ошондой менен алектенбейсиңерби анда. Отуруп алып эле кымбат экен деп комментарий жаза бербейчи. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар да. Мисалы, Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк өлкөгө кирет да. Муну көпчүлүгү билбейт деле болуш керек. Мындайча айтканда кем багал өлкөлөрдүн катарына кирет. Стендтерди деген Америкадан, мисалы, бул жака бир жылдык алган стендтин количествосу аз эле чыгат да. Мындайча айтканда бир райондун эле, чет өлкөдө мисалы Турциянын бир району ала турган эле стендти биздин Кыргызстан боюнча алганда ошондой аз эле санда алабыз. Ошон үчүн баасын кымбат берет. Турцияга окшоп, же бир Россияга окшоп, же бир Европадагы чоң өлкөлөргө окшоп туруп миллион стендти бир жылда алганыбызда бизге да арзан бермек. Анын баасы такыр башка болмок да. Ошон үчүн алып келип саткан фирмалар дагы ал жактан кымбат алат. Жанагы бизге келип бензинди, башка нерсени кымбат сатып атышпайбы? Ошол сыяктуу эле да бул делечи. Анан ушунун келип калганына шүгүр. Ушунун келип Кыргызстанда жүрөктөргө стенд коюлуп калганына шүгүр. Бул стендти кое турган врачтар деле Кыргызстанда 10 чакты, 15 чакты элебиз. Көп эмеспиз, мындай 100дөп, 200дөп, 1000деп эмеспиз да. Буну каждый эле адамдар окуп келип стенд кое бербейт. Бул деген стендти коюп аткан маалда кийл тийген чоң бир комнатага жайгашкан бир аппарат, ангиографтын жардамында коебуз. Ал аппарат өзү эле $1,000,000 турат, мындайча айткандачы. 500 миң доллардан өйдө турат да. Жаңысы $1,000,000 жакын турат. Анан ошол аппарат менен иштейбиз. Ал рентген аппарат. Ар бир операцияга киргенде биз рентген, нур излучение алабыз. 15 килограммдык коргошун костюмду кийип алып, мойнуңа воротникти тагынып алып, анан көзүңө болсо жана рентген лучты өткөрбөй турган очки тагып алып, 15 килограммды кийип алып, анан 1,5 метр алыстыкта туруп алып, жана катетер менен иштейбиз. Ошондой кыйынчылык моменттери бар да. Анан операция бүткөндөн кийин тер деп чыкпаган жериңен тер чыгып кетет, мындайча айткандачы. Ошон үчүн мурунку видеодо айтканым, бул стенд коюшу оюн эмес, кыйын депчи. Анан көбү түшүнбөгөндөр ой актанба, анан ой тигинтпе, минтпе деп
жазгандар болот экен да. Отуруп алып диванда же бир жерде жатып алып комментарий жазышып оп оңой экен. Анан бирок түшүнгөндөр түшүнөт албетте. Стенд жөнүндө дагы айтып кетейин. Стенд бул кичинекей бир металлический трубочка деп койсок болот да. Бул лазер менен кесилет атайынчы. Станоктордо, заводдо атайын лазер менен микро лазерлер менен кесилип жасалат. Анан ошол заводдагы мындай баягындай маркетинговый ход кылып койгондо стендтин узундугу 38 эле миллиметр турат, 4 сантиметрге жетпейт да. Анан жанагы жүрөктүн тамырындагы ичкерге кысылган жери узун болуп калса, мисалы 4 сантиметр, 4,5 сантиметр болуп калса, 2 стенд койгонго туура келип калат ошол жерлергечи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн акчасы көп чыгып кетет да. Эгер 5 миллиметрлик, 4 миллиметрлик, 4,5 миллиметрлик стендтер болсо, сантиметрлик, мисалы 4,5-5 сантиметрлик стендтер болгон болсо, анда бир эле узун эле стенд коюп коймокпуз да. Бирок азыр бир 4-5 жыл болуп калды. Индиялык бир компаниялар 6 сантиметрге чейинки стендти жасап келген. Ал бирок неудобныйраак болуп калат экен койгондо. Аны деле койгон учурларыбыз болуп атат. Бирок ушундай учурлар аябай көп негизичи. Аябай көп моменттер бар да ушундай. Анын баарын айта берсең 1-2-3 күн деле убакыт жетпей калышы мүмкүн. Ошондой анан стендти негизи бул жакында эле пайда болбоду. 86-жылы биринчи жолу Грыцинг деген адам ойлоп таап жүрөккө койгон да негизи стендти. 90-жылдардан баштап активно дүйнө жүзү боюнча коюлуп баштаган металлический стендтер. Анан 2000-жылы дар капталган стендтер чыкканда, Кыргызстанга келгенде ошо 2000-жылдан мурун кийин келип атпайбы, 2004-2005 жылдары келип, анан жаңыдан стенд мындай коюлуп баштаган учур. Анда деле бир эле жерде Мирахимовский центрде коюшат эле да. Бирок ошолго жараша акчасы да кымбат болчу. Ал убакта 5000, мен адашпасам $5700 бир стенд болчу. Кийин биз 2012-13 жылдары биз Оштон коюп баштаганбыз. Ошондо бааны түшүргөнбүз. Ошондо $3800 бир стендти $3800 баасын чыгарып беришкен да клиника. Биз эми врачтар жөн эле ошол операциясын жасап беребиз да, мындайча айтканда. Ал жерден бизге стенд койгонубузга деле кыйраткан деле акча төлөп бербейт, мындайча айтканда. Дайым төлөп берет. Бирок силер ойлогончолук жанагынча чоң акчалардын баарын биз албайбыз да. Анын баарын деген стендтин расходниктерин алып келген компания, фирмалар алышат. Ошондой. Анан больница өзүнүн эмесин алат, жанагындай маржасын. Анткени больницадагы ошондой 500-600 миллион долларлык аппарат алып келип орнотуп, аны актатыш керек, мындайча айтканда. Чоң маселелер бар да мындай. Анан билип билбей эле жаза бергенден дагы жазгандар жаза берет экен. Ошол стенд боюнча дагы суроолоруңуздар болсо айтып берип турам. Негизи бул кичинекей металлический трубка, мындайча айтканда, адамдын оорусун айыктырат, жүрөктүн инфарктка чейинки стенокардиясын. Ошол кичинекей металл Кудайдын кудурети менен оорусун айыктырат да. Ушунун чыгып калганына да шүгүр. Кыргызстанга келип элдердин өмүрүн сактап жардам берип атканына дагы шүгүр деш керекпиз. Ал эми технология дагы жетишип атат. Дагы бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин бул стендтер деле коюлбай калат. Азыр жанагындай кирип туруп ультра үндүк жардам менен бляшкаларды талкалап туруп анан кеңейтип койсоң, кан тамырдын ичи кеңейип калган технологиялар дагы келип атат, чыгып атат да ошондой. Бирок Кыргызстанга келе элек ал. Турцияларга даже келе элек. Ошол эми самый главный ден соолукту караш керек, ден соолукту алдын алып, ден соолукка кайдыгер карабай, дайым айтам бул нерсени. Эми врач катары мен айтып койгонго парз деп ойлойм. Анан ооруп калгандар болсо, жүрөк ооругандар болсо, кайрылсаңыздар, мындай консультацияга келсеңиздер, жардам беребиз.